саламатсыздарбы? Биринчи радиодо күндүн темасы уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. Коомдук биринчи каналдын эфиринен чыгып келген ачык айкын укуктук телекөрсөтүүсүнүн экинчи долбоору башталуу алдында турат. Биз бүгүн буга чейинки көрсөтүүлөр максатына жеттиби, коомго, сот системасына кандай таасир этти, экинчи айлампада тандалып алынган темалардын актуалдуулугу туурасында сөз кылалы деп турабыз. Студияда ачык айкын укуктук теледолбоорунун продюсери жана ИДЛО, башкача айтканда укукту өнүктүрүү эл аралык уюмунун медиа менеджери Марс Төлегенов. Саламатсызбы, Марс мырза? Саламатсызбы, Назира. Урматтуу радио каармандар, уктуруу адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Байланыш телефондорубуз 65 66 04 39 21 90. Андан тышкары тема деген сөздөн баштап 35 кыска номерине СМС жазып жөнөтсөңүздөр болот. Ушу бизди маекке катышуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экендигин эске салалы жана активдүү болууга чакырмакчыбыз. Марс мырза, алгач мына жакында эле мамлекет башчы сот системасынын алгачкы мындай реформасынын жыйынтыгын чыгарды. Эл аралык, жергиликтүү ушу бул тармакка тиешелүү адистерди чогултуп өзүнүн бир баасын бербедиби? Анан сиздердин ушул ачык айкын укуктук телекөрсөтүүсү дагы Кыргызстанда мындай сот системасынын реформасынын ишке ашышында өзүнүн бир талаптарына жооп берип кетет деп айтсак болот да. Салымын коштубу? Туура, ошо жакында болгон өлкө башчыбыздын чыгарган жыйынтыгынын негизинде бул жерде туура баса белгиледиңиз. Себеп дегенде сот реформасын жүргүзүүдө көптөгөн иштер жүргүзүлүп жатат. Бирок ошонун ичинде, ошонун арасында мисалы USAID-тын, Айдылонун Кыргыз Республикасында сот системасын бекемдөө программасы бар. Ошо жогоруда айтып өткөн Айдыло эл аралык уюму ошол багытта иш алып барат да. Сот реформасын жүргүзүү багытында. Ал багытта тармактары көп абдан. Мисалы көптөгөн иштер болот. Мисалы ошол сот системасында реформалар кандай жүргүзүү, судьяларга мисалы жанагы пособияларды даярдашат. Анан ошол компоненттеринин бири болуп, ушул ачык айкын укуктук теле берүүсү болуп эсептелинет да. Себеп дегенде Айдыло эл аралык уюму мындан буга чейинки берүүдө да айтып өткөнбүз, 3-4 жыл мурда эле иштеп чыгышып, атайын мунун үстүндө судьялар, адвокаттар жана юристтер отуруп ушундай программаны биздин Кыргызстанда иштеп чыгышыбыз керек. Мунун сот реформасын жүргүзүүдө кандайдыр бир кадамдардын бири катары эсептешибиз керек деп, анан ушул теле берүү даярдашыбыз керек деп айтышкан да. Анан ошол мунун башынан негизи айта кетейин. Башында ошол программаны иштеп чыгууда көптөгөн инсандар иштешти. Алар ошо концепциясын иштеп чыгышты да, ошол берүүнүн кандай болуш керек, мисалы биздин менталитетке кандай кабыл алынат, биз кандай көрсөтүшүбүз керек, анан ошону эл кандай кабыл алат, жана жыйынтыгында эл ошону кабыл алууда туура кабыл алып ошол берүүнү. Анан ошонун негизинде мисалы сот реформасында жүргүзүп жаткан иштерге баа берсин деген өңүттө жүргүзүлгөн да. Анан мен ойлойм, ушул жана сиз айтып өткөн суроонун негизинде ушул биздин программабызда кандайдыр бир деңгээлде, кайсыл бир мейли кичинекей эле болсун, бирок сот реформасын жүргүзүүдө кандайдыр бир салымы бар деп эсептейм. Себеп дегенде биздин программада судьялар катышат, адвокаттар катышат, юристтер катышат. Анан алар биздин берүүдө ошол соттук процесс кандай жүрүш керек, кандай өңүттө өтүш керек, элдерге ошону үлгү катары көрсөтүп атабыз да. Себеп дегенде элдер көпчүлүгү учурда сотто өзүнүн алып жүрүүнүн жол жобосун, эрежелерин көпчүлүк учурда билбейт. Ал башынан өтмөйүнчө ал адам баласы жон териси менен сезмейинче билбейт да. Ошондуктан ушул биздин берүүбүз кандайдыр бир деңгээлде аларга мындай үлгү катары ошону эске алсын. Мисалы кантип сүйлөш керек, жактоочу менен кандай мамиледе болуш керек, соттук процесс жүрүп жатканда өзүн кантип алып жүрүш керек, судьяга кандай кайрылыш керек, ошонун баардыгы ийне жибине чейин иштелип чыккан нерсе да бул. Жакшы, анан Марс, буга чейин ачык айкын долбоору эфирге чыгып келбедиби? Жалпысы канча көрсөтүү эфирге чыкты дагы? Андан кийин мындай көрүүчүлөр тарабынан кайрылуулар, сунуш пикирлер болдубу? Сиздер ошо максат кылган ушу укуктук сабаттуулукту арттырууга багытталган программа өз максатына жетти деп айтсак болобу? Буюрса акырындык менен келатат да. Баягы кыргыздар айткандай көч бара-бара түзүлөт дегенде, ошол замат эле биз иштеп чыккан нерсе ошол замат эле максатына жетүү оңой эмес, жана ал мүмкүн да эмес да. Ал үчүн мээнеттениш керек, убакыт керек да. Анан буга чейин биз 6 берүүнү кыргыз тилинде даярдаганбыз. Ал эфирге чыгып бүткөн былтыр жайында.
күзүндө да кайталанды. Анан элдин суроо талабынын негизинде, бул эми карапайым эл деп айтпайын, эми ачыгын эле айтайын, юристтердин суроо талабынын негизинде ошол 6 берүүнү биз кайра орус тилине которгонбуз. Анан жалпы жонунан 12 берүү, ачык айкын укуктук теле берүүсү эфирге чыгып КТР каналынан эфирге чыгып көрсөтүлдү. Анан мындан сырткары биз КТРК менен келишим түзгөнбүз. Бул жактан көрсөтүлүп бүткөндөн кийин бул долбоорду биз башка дагы телевиденияларга көрсөтүп, ошол жактан дагы көрсөтүлсүн, элдин катмарына кеңири жайылсын депчи. КТРКга макул болгон. Анан бүгүнкү күндө азыр Интерньюс эл аралык уюмунун контент алмашуу деген долбоору бар. Ошол жакка берип, ал жактан дагы жеке менчик станциялар алып, аны көрсөтүп атышат да. Анан биз ойлойбуз, бул кадам менен биз жалпы өлкөнүн болгон катмарына колдон келишинче жайылтууга аракет кылдык. Анан жыйынтыгында бизге албетте кайрылгандар көп болду. Адвокаттардан баштап, юристтерге чейин, карапайым элге чейин ушул берүүнүн мындан аркысындагы улантуусун талап кылып жатышат да. Ушуну үзгүлтүккө учуратпай, себеп дегенде үзгүлтүккө дегени кандай? Бул биз 6 берүүнү берип кыргыз тилинде, анан ортодо которуп калдык. Анан кайра орус тилинде бердик, анан ортодо үзгүлтүк болуп калды. Андан кийин анан дагы ортодо көп тыныгуу болуп калып, анан аз эми чыкканда да дагы 6 берүү. Ошону үзгүлтүккө учуратпай такай көрсөтүп турсаңар деп суранып атышат да. Бул ортодо эмне үчүн тыныгуу болуп калды? Бул финансылык баягы каржыга байланыштуу болуп калдыбы? Албетте, каржыга барып такалат да бардык маселенин бардыгычы. Себеп дегенде бул долбоорду жаратууда биз өтө кылдаттык менен иштегендиктен, тиешелүү адистерди тарткандыктан, алар дагы өздөрүнүн баягы тиешелүү гонорарын сурагандыктан ошол каржы маселесине барып такалат экен. Анан биз ошол нерселерди чечип алалык деп ортодо ошондой тыныгуу болуп калды да. Эми Кудай буюрса ошол чечилип дагы 6 берүүнү даярдадык. Эми дагы каржы маселесин азыр чечип аткан учурубуз да. Анан жана жогоруда сиз айткандай элдин кайрылуусу барбы дегениңиздечи, бизге келип мондай өтүнүч каттар келип түшүп атат да. Мунун арасында биз сиздердин КТРКнын жетекчиси Илим Карыпбековго дагы жөнөттүк, мен өзүм жөнөттүм да. Өтүнүчтөр келип атат да. Мисалы Бишкек шаарынын Арча-Бешик конушунан 20дан ашык 28 киши кол коюп, телефондорун жазып жөнөтүп ийишиптир. Ошо ачык айкын укуктук берүүсүн КТРК телеканалына мына көрсөңүз деле болот. Ошол жактан үзгүлтүккө учуратпай көрсөтүп турсаңыздар депчи. Бул биздин башкы директордун өзүнө келген турбайбы? Өзүнө келип атат да, бирок бизге жөнөтүп атышат да. Анан мындан сырткары Таластан да биз үчүн абдан таң калыштуу болду. Талас областынын Кара Бура районунан Кызыл Адыр айылынын жашоочулары деп бул жерде 25 26 киши кол коюп өздөрүнүн катын жөнөтүп жиберишиптир да. Себеп дегенде бул ачык айкын көрсөтүүсү абдан жагат. Анткени жалган жашоодо алдамчылык, зөөкүрлүк, укук тебеленүүчүлүк, ажырашуу, насыя алуу берүүчүлүк коштолуп жаткандыктан бул берүү биз үчүн абдан мындай көп жакшы жардам берип атат дейт да укуктук жактан. Анан учур талабына дагы жооп берип жатат. Ошондуктан ушул берүүнү үзгүлтүккө учуратпай көрсөтүп турсаңар деп. Анан жыйынтыгында КТРКнын эмгек жамаатына чыгармачылык ийгилик каалап кетип атат да бул жерде жөнөкөй эле жашоочулар. Анан студенттер да жазышыптыр. Жанагы юридический академия бар эмеспи бизде? Ошол жактын студенттери дагы биз ошол берүүнү көрүп аттык КТРК каналынан, андан сырткары интернеттен да көп көрдүк дейт. Бул бизге пособие катары болуп атат дейт да. Окуу куралы катары да. Окуу куралы катары. Себеп дегенде алар эми студент болгондон кийин соттук процесске көп катышышпайт да. Анан ошол жерден биз көрүп, кыргыз тилинде болгону биз үчүн абдан жакшы болуп атат дейт. Себеп дегенде ошо жанагы юридикалык терминдер дагы кыргызча которулган да. Ошонун баардыгы бизге абдан чоң мындай жардам болуп атат дейт да окуубузга, тажрыйба топтоо жагынан. Анан дагы келип түшкөн, азыр мен аны унутуп калыптырмын, Бишкек адвокаттар коллегиясынын жамаатынан да келгенде бул берүү себеп дегенде адвокаттарга да чоң тажрыйба болуп атат. Себеп дегенде айрым жаш адвокаттар бар, соттук процесске жаңыдан аралаша баштагандар, алар үчүн да бул чоң салым болуп атат. Ушул программаны дагы улантсаңар деген суранычтар болуп атат да. Марш мырза, бул алдыда тартылган долбоорлор, даяр болгон долбоор кайсы тилде даярдалды? Эми бул биздин жетекчибиз Айдилонун укуктуу өнүктүрүү эл аралык уюмунун жетекчиси бизден талап кылып атат, кыргыз тилинде гана болсун деп. Ал өзү эми баягы чет өлкөлүк жаран, бирок мен ошонусун колдойм, кыргыз тилинде гана болсун дегени. Себеп дегенде биздин жасаган иштерибиздин баардыгы ошол сот реформасын жүргүзүп жаткан ишмердүүлүктүн баардыгы тең жогору жактагыларга эмес, жөнөкөй карапайым элге жетсин деп атат да. Ошолор кабыл алсын, биздин ишмердүүлүктүн жыйынтыгын ошолор көрсүн, ошолор сезип баа берсин деп атат да. Ошон үчүн алдыдагы 6 берүү
бир гана мамлекеттик тилде биздин эне тилибиз кыргыз тилинде даярдалды. Марс мырза, буга чейин жана сиз эфирде орун алган 6 көрсөтүү тең эми турмуштук чындыктан алынып даярдалган болчу. Анан бул жолку мындай даярдалган көрсөтүүлөрдү сиздер кантип тандап алдыңыздар? Эми жакшы суроо болду. Бул себеп дегенде муну баардыгы тең эле жашоодон алынган темалар да. Ошондогу 6 берүү дагы, азыркы биз тандаган 6 берүү дагы. Бул программанын иштөөнүн башында биз бир нече деген темаларды тандап алганбыз да. 10дон ашык, 15тен ашык, 20га чукул темаларды тандап, ошонун ичинен кайсынысы көбүрөөк элге жакыныраак, жөнөкөй карапайым элге деп, ошонун баарын тандап алып, анан ошонун негизинде иштеп атабыз. Мунун үстүндө биз жеке эле чыгармачылык жамаат десем, элдер ойлошу мүмкүн да, бул жерде жана даярдаган адистер, оператор, анан режиссер, анан журналист, редакторлор деп, жок, бул жерде юристтер да иштейт. Бул жерде мурда сот болуп иштеген адистер да бар. Ошонун баардыгы ушу турмуштун болуп өткөн окуялардын баардыгын таразалап, элде болуп жаткан нерселерди эске алып, анан ушул темалар тандалынган да. Азыр бүгүнкү күндө, мисалы, эгер уруксат берсеңиз айта кетейин. Албетте, бар. 6 тема, мисалы, биринчи тартуулоо келишимин жараксыз деп табуу деп. Бул эми тартуулоо келишими, эгерде жакшы билсеңиздер, мисалы, бүгүнкү күндө азыр баардыгы тең эле, элдин баары тең бир маселени мыйзам чегинде эле чечебиз деп. Мисалы, мурда айтчылыгы жөнөкөй тил менен айтканда, кыргыздар соттошчу маселе азыр баары эле сотто болуп калыптыр дегендей, азыр баардык маселенин баардыгы укуктук талаада чечилип атат да. Мейли ошол бир туугандар болсун, баардыгы ошо кайсыл бир мүлктү бөлүштүрүүдө дагы ошондой болот да. Ушу тартуулоо келишими бул карыя менен тууганын баласы ортосундагы мамилеси болуп атат да. Тиги карыя, эми кыскача айта кетсем, карыя деген кароосу жок, балдары жок, өзү эле жалгыз калган. Анан ошо тууганын баласына ошол үйдү мен тартуулоо келишим менен берейин, сен менин өмүрүм өткүчө багасың, анан камкордук кыласың, андан кийин мүлк сага өтөт десе, тууганы барып алып өзүнө өткөрүп алаган болот да. Ошол анан мүлк талаш болуп атат. Андан кийин карызга берилген акчаны өндүрүү жана карызга акча берүү келишимин жокко чыгаруу. Карызга берүүдө биз көптөгөн кыйынчылыктарды билбестиктен, укуктун сабатсыздыгынан көп нерсени кой берип жеткенбиз да. Мен ушу берүүлөрдү даярдап жатып өзүм мындай сездим да. Себеп дегенде акчага карызга бергенде баягы тууган, тааныш аркылуу берип коюп эле, оозу эле колуна кармап коебуз. Оз эки түрүндө эле сүйлөшүп коюп эле, мынча да бересиң, берип турчу, айла кетип атат, ажаташчы деген кыргызда кеп бар го. Ошонун негизинде берип коюп, анан кайра ала албай кыйналган күндөр болот да. Сөзсүз түрдө ушуну юридикалык, укуктук талаада сөзсүз түрдө келишим түзүп, ошонун негизинде анан акчаны бериш керек экен. Мисалы, 1000 сомдон жогору сөзсүз түрдө келишим түзүшүңүз керек экен. Ошонун баардыгын биз ушул немеде карадык да. Мисалы, бул жерде болсо каза болгон адамдын таанышы өлгөн адамды мага акча карыз болчу деп өндүргүсү келип атат да, бул темадачы. Чындыгында ал киши өлгөн адам акча алган эмес. Экөө сүйлөшүп отуруп жөн эле баягы тил кат жазып берип койгон, бирок кол коюлган эмес да. Анан берки киши баягы кара мүртөздүк менен ошону өндүрүп алайын деп туугандарынан өндүргүсү келген да. Ушундай учурлар да. Анан ата энелик укуктан ажыратуу маселеси. Бул да биздин жашоодо абдан көп экен. Мисалы, ажырашкан учурлар болот, анан ата энелик укукту атасын же энесин ажыратуу. Биздин практикада биздин юристтер иштеп чыгып ушуну энесин ата энелик укуктан ажыратуу учур болгон экен. Ошону чагылдыралык, ошону жеткирелик, ошону элдер билсин кандай экенин деп ушул маселени көтөрдүк да. Энеси 4 жылдан бери бала арасына каралашпай, анан атасы айласы кеткенден андан көрөк ата энелик укуктан ажыратып, мен өзүм камкордугумду алайын деп атат да. Андан кийинси мураска калтырылган мүлк тууралуу керес кагазды мыйзамсыз деп табуу. Бунда дагы өлгөн адамдан кийинки мүлк талашуу болуп атат да. Келини өтүп кеткен кайнатасынын мүлкү ошо өтүп кеткен кишинин небересине өтүш керек деп атат, бирок керес кагаз болсо башка кишиге жазылган. Ошондой талаштар болуп атат да. Бул кадимки эле учурда бизде жашоодо болуп аткан нерселер да, мунун баардыгы тең. Андан кийин кепилдик келишим менен карызга берилген акчанын суммасын өндүрүү. Бул абдан кызыктуу тема. Бул жерде 3 жакшынакай тааныш, кесиптештер, достор бири-бирине акча беришип алышып жүрүп, анан жыйынтыгы ушу соттошуп атышат да. Акча берүүнү туура эмес келишим түзгөндүгүнүн кесепетинен болуп атат да. Жакшынакай эле катышып жүргөн үй бүлөсү менен жакшылыктарда болуп жүргөн ошол 3 тааныш жигит анан бири-бирине булар келишим түзгөн, бирок ошо келишимди юридикалык тилде туура эмес түзгөн.
себеп дегенде бизде ушундай көп экен да, мисалы келишим түз десе тил кат жазып берип коюп эле бүттү, ошону менен окуй эле кол коюп коюшат. Же болбосо баягы окуйт, бирок баягы айры бир мүчүлүштүктөр болуп калышы мүмкүн да. Кээ бир мындай үтүр же чеки туура эмес, же болбосо сөздөр туура эмес жазылып калган. Ошонун негизинен анан демек сиздерден кеңеш албай туруп барып эле окуп кол коюп коет да, түшүнбөй. Ушунун кесепетинен болгон мына соттошуу болуп атат да, 3 жакшы тааныштын жыйынтыгы. Анан соңкусу бул ата энелик укукту кайра калыбына келтирүү. Биз дагы бул теманы көтөргөнүбүздүн себеби көрүүчүлөргө жеткирелик дедик. Мисалы ата энелик укукту ажыраткандан кийин аны калыбына кандай келтирсе болот экен, уландысы катары да. Эми бул башка үй бүлөдөн алынган башка неме окуяда, бирок ошо кантип келтирсе болот экен. Бул учурда дагы юридикалык баа берилип, ошол жерде жакшы тажрыйбалар бар. Ошону көрсө көрүүчүлөр келечекте мындай болбой эле койсун. Мен баарына каалайт элем, мындай ар кимдин башына да каалабайм, эч кимге каалабайм, бирок бул турмушта болгон окуя. Бул тилекке каршы турмушта кезип болуп атат мунун баардыгы тең. Бирок бир нерсеге мен көзүм жетти, баардыгы мыйзам негизинде чечилмейинче чечилбей турган маселелер экен да. Соттун чечими акыркы болуп эсептелинет экен да. Эми албетте сотто да бар биринчи, экинчи, үчүнчү инстанция дегендер бар да. Бирок баардыгы укуктук негизде чечилсе, ошол мыйзамдуу болуп эсептелинет. Өз ара чечүүнүн кереги жок. Ошон үчүн бул ачык айкын укуктук деле берүүсү чыгарылып, элдин алдына тартууланып атат да. Жакшы, урматтуу радио каармандар, эсиңиздерге салып коелу, бүгүнкү уктурууда ачык айкын укуктук теле берүүсүнүн алдыдагы мындай коомчулукка көрсөтүлө турган мындай даяр болгон көрсөтүүлөрү туурасында сөз кылып жатабыз. Студияда ачык айкын укуктук теле долбоорунун продюсери Марс Сүлегенов. Байланыш телефондорубуз 65 66 04 39 21 90. Мына ушул телефондор аркылуу байланышка чыгып өзүңүздөрдүн сурооңуздарды, сунуш пикириңиздерди айтсаңыздар болот. Марс мырза, мына буга чейин даяр болгон, мындай эл таанып билген, буга чейин көрсөткөн көрсөтүүлөрдөн сиздер сөзсүз түрдө сабак алдыңыздар да, ийгилигинен, кемчилигинен. Ушул кийинки айланпаны даярдоодо мындай эске алчу жагдайлар болдубу? Болду, албетте, сөзсүз түрдө. Сиз жакшы суроо бердиңиз, себеп дегенде биз биринчисинде баягы пилоттук долбоор катары бирди даярдап көрүп, анан анда да айткан, биз 7 дубанды төрө кыдырып чыгып жөнөкөй элдерге да көрсөткөнбүз. Мугалимдерден тарта үйдө отурган ата энелерге чейин, пенсия курагындагы юристтерге чейин, адвокаттарга чейин көрсөтүп, биз ушуну туура кылып атабызбы, сиздер кандай кабыл аласыздар, биз балким бир кемчиликтер болгондур деп алардын ойлорун эске алып, биз анан ошол мурунку алты берүүнү даярдаганбыз. Ал алты берүү эфирге чыгып бүткөндөн кийин биз кайра 7 дубанды кыдырып чыктык. Мына монун баарын биз көрсөттүк. Сиздер дагы кандай кемчиликтерди байкадыңыздар, кандай кошумчаңыздар бар деп юристтерди, сот системасындагы адистерди аралаштырып чакырганбыз. Анан баардык өздөрүнүн ой пикирлерин, сунуштарын киргизишкен. Ал биринчи ошо алты берүүнүн жыйынтыгында көпчүлүк көрүүчүлөрдүн бизге айткан сунуш пикирлери мындай болду да, жактоочулардын көп активдүү катышпай калгандыгы депчи. Анткени бул баягы сот процессин жүргүзүүдө дагы биз аябай ойлонуп, толгонуп көп иштедик да. Мисалы судьялар айтты, мындай болуш керек, судья мындай сүйлөш керек, жактоочу бул жерде момундай өзүнүн оюн билдириш керек депчи. Анын өзүнүн жарандык процесстерди жүргүзүүдө да өзүнүн кандайдыр бир ченемдери бар экен да. Ошонун негизинде биз жактоочуларга көп сөз берген эмеспиз. Анткени алар жөн эле жактоочу катары чыгып калышкан да жарандык иште. Анан ошо элдер сурангандыктан бул жерде биз бир нече ишине биз тараптардын өкүлү катары чыгардык да. Мисалы жоопкердин өкүлү жана доогердин өкүлү катары. Ал жерде албетте ошо жоопкердин жана доогердин өкүлү болуп чыккандан кийин бул жактоочу көбүрөөк укук алып, жактоого көбүрөөк мүмкүнчүлүк алат экен, көбүрөөк сөз берилет экен. Ошон үчүн ушул жерде биз ошол өзгөртүүнү киргиздик да. 4 программадачы аларга көбүрөөк сөз бердик, доогер менен жоопкерге азыраак сөз бердик. Андан сырткары биз могу ата энелик ажыратуу менен ата энелик укукту калыбына келтирүүдө биз прокурорду коштук. Себеп дегенде сөзсүз түрдө прокуратура ошол балдардын укугун чечип жатканда прокуратура кызматынын адистери сөзсүз түрдө ошол жерде отуруш керек экен. Ошол жерде өзүнүн чечимин чыгарып, өзүнүн баасын берет экен да. Ошо прокуратура кызматкерлерин коштук бул жерде. Ошол жагы өзгөчөлүктөрү менен болду. Анан мындай бул жаңы тема болгондуктан бул жерде дагы көбүрөөк мындай биз маанисине көбүрөөк басым жазадык да. Себеп дегенде элдерге кеңенирээк, анан жөнөкөй тил менен түшүнүктүү болсун деп ошол нерселерге көбүрөөк басым жазадык.
Бул эми 6 көрсөтүү баягы биринчи 6 көрсөтүү даярдалып атканда эле жарыш түрдө талкууга алынган темаларданбы же аны жыйынтыктап койгондон кийин кайра изилдеп бул темаларды таап чыктыңыздарбы? Жана жогоруда айтпадымбы, мунун баардыгы мурдатан иштелип чыккан да, ойлонуштурулган, тизмеге түшкөн. Бирок ошо 6 бери мурунку 6 бери чыгып бүткөндөн кийин биз бул темалардын үстүндө иштеп, анан буларды дагы кененирээк мунун үстүндө иштедик да. Убакыт болду демек. Убакыт болду. Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Суроону кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Биринчиден могу Төлөгенов агайдын телефонун билсем болобу? Эмеге бу документально көргүзүңбү. Экинчиден, мен өзүм пенсионермин. 11-12 жылдарда менин 60 000 сомдой акчамды главпочтамды алып алып барбаган жерим жок, кат жазып атып чарчадым, сотко кайрыл деп келишет да баары. Анан өзүм алдансам, анан дагы сотко өртөм таңдап жүрсөм, бул кандай иш? Эже сиз болсо ушу коомдук телерадио берүү корпорациясында орун алган ачык айкын укуктук телекөрүүсүн мындай көрдүңүз беле буга чейин? Ушуну бөлүшө кетсеңиз. Көргөн жокмун. Азыр кубанып атам угуп. Пайда болуп калган. Эжеке саламатсыз, анан мен көрсөтүүнү дагы кайдан көрсө болот, кошо айтып кетсеңиз эжеге. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Кайрадан байланышка чыгуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Телефонду эске салып коелу. 65 66 04 39 21 90. Эми эжеге жооп берип койгон туура болот го дейм, улуу киши болгондон кийин. Сөзсүз эжеге бул багыт берип коюш керек го деп ойлойм. Телекөрсөтүүнү дагы кайдан көрсө боло тургандыгын дагы айтып өтсөңүз. Бул телеберүүнү туура суроо болду да. Радио угармандар КТРК каналынан сырткары YouTube'да да бар, интернет мейкиндигинде. Ал жактан YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Ачык айкын деп эле издөө жүргүзсөңүз, берүү өзү эле чыгып калат, ошол жерден көрсөңүздөр болот. Азыр дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып жаткан экен. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Саламатсыздарбы, бул долбоорду ар дайым көрүп келем. Анан жанагы аткарып аткан каармандар тууралуу берейин дегем да, ошону атайын даярдагандан кийин баягы абдан чоң чеберчиликте эле чоң жакшы даярдык эле чыгып атат. Анан мисалы бул телекөрүүчүлөрдүн көбү чын болуп аткан окуя деп кылып атат да, ошону дагы эфир учурунда баса белгилеп айтсаңыздар жакшы болот эле. Бул каармандар аткарып атат ушундай эмени депчи. Жакшы, рахмат. Эң жакшы суроо болду. Биз ал тиги аткарып аткан каармандар албетте бул турмуштан алынган, анын аты жөнү өзгөртүлгөн. Ал эми ошол аткарып аткандар болсо биздин ошол маданият тармагында иштеген артисттер, ачыгын айтканда жашырганда эмне. Бирок албетте сөз түрдө соңку берүү бүтүп атканда титрден окусаңыздар болот. Ал жерде жазылып турат. Бул боюнча өзүнчө да жаңыртып суроо берели, анткени дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угуп жатабыз сизди. Жакшы тема болуп атат. Мен ошол проектти көргөм. Анан мен суроо берейин дедим эле. Ошол проектти жанагы судьялардын өздөрүнүн баягы иштеген эмелерин бир жакшы бир көргөзсө болот эле. Анткени мен дагы бир өзүмдүн башымда процесс болуп атат. Ошо судьяларыбыз ушу процессти абдан акыйкаттуу чечпейт экен. Абдан ушундай неграмотный. Сиз азыркы турмуштагы судьяларды айтып атасызбы же берүүдөгү судья? Азыркы ушу жаңы келбеди, шайланып келген судьялар абдан грамотный эмес, адамдын тагдырын карабайт экен. Ошо өзүндө процесс болуп атат. Эми билбейм, экинчи областной баратам. Ошо судьялар дагы абдан эме экен да, адамдын тагдырын алалар үчүн билбейм ошо. Айтсаңыз, сиз ошо долбоорду көргөн турбайсызбы? Андан кийин өзүңүзгө эмне пайдалуу алдыңыз ошол көрсөтүүдөн? Сизге жактымы ошол берүү? Ошол кайсыл жагы менен таасир калтырды? Ошол проект мага абдан жакты. Анан мен дагы ошо орустун баягы Россиянын суд присяжных дегенин көрөм. Ошондой болсо жакшы болот эле деп кээде ойлоп коем да. Бул жерде судьялар далил жок эле, далил жок, мисалы. Эмелер жок эле, прокуратуранын кагаздарын эле окуп туруп адамдын тагдырын чечип коет экен. Күнөөсү жок адамды күнөөлөп салат экен. Менин башыма да ушундай түштү. Эми билбейм. Ошон үчүн ушу судьялар жакты басымдуу кылып, ошолор жакты көргөзсө жакшы болот эле дейм да. Анан жана суд присяжных Россияныкы көп көрөм, ошолордуку да абдан жакшы экен. Адамдын мисалы күнөөсү барбы жокпу ошо чечкен. Түшүндүк. Рахмат.
Эми бул боюнча айта турган болсом, мисалы мен ар бир судья үчүн жооп бере албайм. Жана биринчиден мен судья эмесмин, мен юрист эмесмин. Мен болгону ошол берүүнү алып чыккан адис катары өзүм ошол жактагы судьялар үчүн гана жооп берем да. Албетте ал жерде сиз туура баса белгиледиңиз. Биз бул берүүнү чыгарганда дагы ошо биздин судьялардын иштөө тартиби ушул берүүнүн негизинде кандайдыр үлгү катары болсо, ошо судьяларды өздөрүнүн ушу берүүдөн кийин өздөрү көрүп ошол нерсени өздөрү кандайдыр бир жүрүм турумдар күзгү катары болсо деп биз максат койгонбуз. Мен ойлойм, мен бул берүү мындан ары да чыга баштаганда балким ошондо кандайдыр бир таасир этеттир. Анан мен сизге болсо эми албетте радио угарманга каалайт элем, ийгилик ошо соттордо жеңип чыгыңыз. Сиз акыйкат сиз тарапта болсун. Ал эми жана сиз айткан российский программаларда албетте Россияда да бар, Казакстанда да бар мындай берүү, ошол эле Америкада да бар. Биз ошонун баардыгын чогултуп туруп, анан биздин менталитетке ылайык кылып, ушул биздин ачык айкын укуктук берүүсүн чыгарганбыз да. Урматтуу радио каармандар, алдыда биринчи радионун жаңылыктар кызматы, андан соң маегибизге кайтып келебиз. Биз менен бирге калыңыздар. Азыр дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Суроону кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Бекешандан айланып турган. Эми бул передача жакшы. Бирок жанагы терминдердин бардыгын которуп, кыргызчалатып койгонуңар туура эмес деп эсептеймин мен. Себеби дегенде элдин арасында юридикалык билим дарыш үчүн юридикалык терминдер, сот системасынын терминдери, прокуратуранын сүйлөй турган терминдери ошо сүйлөшүп аткан сөздөрдүн ичинде калып, элдин аң сезиминин каттанышына түздөн түз оң таасирин тийгизиш керек деп эсептеймин мен. Рахмат сизге. Азыр алдыда биринчи радионун жаңылыктары, андан соң маегибизге кайтып келебиз. Биз менен бирге калыңыздар. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери террордук акты өткөрүүнү көздөгөн эл аралык террористтик уюмдун мүчөсүн кармады. Бул тууралуу атылган мекеменин өкүлү Рахат Сулайманов биринчи радиого билдирди. Анын айтуусунда 6-июнда колго түшкөн адам террорчул уюмдун тапшырыгы менен эл көп топтолгон жерде жардыруу уюштурууну көздөгөн. Ал мина жардырууну үйрөнүп жана жангечти катары атайын идеологиялык даярдыктан өтүп келген. Ошондой эле эл аралык террористтик уюмдун башчыларынын буйругун күтүп, эл көп чогулган учурда өзүн өзү жардырууга камданып, колго жасалган жардыруучу түзүмдү даярдап жаткан. Кармалган адамдын жашаган жеринен ыкчам тергөө иш-чараларын өткөзүүдө колго жасалган жардыруучу түзүмдүн тетиктери, жардыруучу заттарды даярдоонун нускамалары, аудио, видео материалдар жана экстремисттик мүнөздөгү адабияттар, гранаталар, ар кандай калибрдеги октарлар табылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлү Рахат Сулайманов бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, кармалган адам тергөө абагына жеткирилгендигин кошумчалады. Коом жана турмуш. Дача суда учак кырсыгынан каза болгондордун жакындары Түркиянын Анталия шаарына эс алууга жөнөп кетти. Өкмөт аппаратынан билдиришкендей 39 адамдын эс алуусун Түркия тарап каржылай турган болду. Аларды 2 медицина кызматкери, бир психолог жана жооптуу бөлүмдөрдүн кызматкерлери коштоп жүрөт. Түркиялык компания менен кырсыктан жабыркагандарга жана каза тапкандардын үй бүлөлөрүнө төлөмдөрдү берүү суроосу боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Саясат. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Казакстанга иш сапары менен барат. Анын алкагында 8-ден 10-июнга чейин Астана шаарында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Андан тышкары Экспо 2017 көргөзмөсүнүн ачылыш салтанатына катышат. Чет элдик жаңылыктар. Москва мамлекеттик университети QS эл аралык рейтингинде алгачкы 100 топко кирди. Изилдөө борборунун аныктамасы боюнча Москва мамлекеттик университети дүйнөдөгү эң мыкты деген 100 жогорку окуу жайынын катарына кошулуп 95-орунду ээледи. Санкт-Петербург жана Новосибирск университеттери 240 жана 250-орундарга жайгашты. Рейтингдин башындагы 4 орунду АКШнын Массачусетс технологиялык институту, ошондой эле Гарвард жана Калифорния технологиялык институту ээледи. Маданият. 10-июнда Чыңгыз Айтматовдун үй музейинин ачык эшиктер күнү өтөт. Жазуучунун музейи 2014-жылы ачылган. Бул үйдө Айтматов 1986-жылдан тарта өмүрүнүн акырына чейин жашаган. Анда Чыңгыз Айтматовго тиешелүү буюмдар, сыйлыктары, сүрөттөр жана кол жазмалары сакталып турат. Жазуучунун үй музейи Бишкек шаарынан 8 чакырым аралыкта мамлекеттик резиденциянын аймагында жайгашкан. Валюта курсу. 1 Америка доллары 68 сом 29 тыйын, евро 76 сом 91 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 21 тыйын, казак теңгеси 22 тыйынга бааланууда. Ауа райы. Этинчи областын
областында түнкүсүн 11:06 күндүз 28:33, Таласта түнкүсүн 15 күндүз 28:33, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 12:17 күндүз 30-35 градус ысык болот. Ысык Көл областында түнкүсүн 5:10 күндүз 20-25 болсо, Нарында түнкүсүн 3:8 күндүз 20-25 градус жылуу. Бийик тоолор райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук болот, күндүз 5-10 градуска чейин абанын температурасы жогору болсо, эртең 9-июнда Бишкек шаарына жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, ал эми күндүз 30-32 градус ысык болот. Биринчи радиодо күндүн темасы өз уктуруусун улантат. Урматтуу радио каармандар, эсиңиздерге сала кетсек, коомдук биринчи каналдын эфиринен чыгып келген ачык айкын укуктук телекөрсөтүүсүнүн экинчи долбоору башталуу алдында турат. Биз бүгүн буга чейинки көрсөтүүлөр максатына жеттиби, коомго сот системасына кандай таасир этти, экинчи айлампада тандалып алынган темалардын актуалдуулугу туурасында сөз кылып жатабыз. Студияда ачык айкын укуктук теле долбоорунун продюсери жана укукту өнүктүрүү эл аралык уюмунун медиа менеджери Марс Төлегенов. Байланыш телефондорубуз 65 66 04 39 21 90. Мына ушул ачык айкын укуктук теле көрсөтүүсү боюнча өзүңүздөрдүн сунуш пикириңиздер, эгер алдыда даяр болгон теле көрсөтүүлөр туурасында кызыккан сурооңуздар болсо, биздин жогоруда белгиленип өткөн телефондорго байланышка чыгып коюу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал эми Марс мырза, жогоруда Бишкек шаарынан чалган угарманыбыздын суроосуна жообуңуз кандай болот? Ал элдин катмарынан сиңип калган терминдерди которбой деле койсоңуздар болмок деген сөз айтып кетпедиби? Мен да ошону жооп берейин деп атам эле. Себеп дегенде биз эми кыргыз болгондон кийин, кыргыз мамлекетинде жашагандан кийин бара-бара баардыгыбыз тең баары бир ошол мамлекеттик тилге өтүшүбүз керек. Албетте бир жагынан туура, ошол терминдердин юридикалык терминдер мурда кандай которулса ошо бойдон калсын деген. Бирок биз эмне үчүн бул терминдерди кыргызчалаштырдык? Себеп дегенде карапайым калк көпчүлүгү ошол юридикалык терминдерди түшүнүшпөйт. Ошон үчүн жөнөкөй эл, жөнөкөй эле ошол айылдагы эле биздин туугандар ошону туура түшүнсүн, ошону туура кабыл алсын деп биз ошону жөнөкөй эле которуп койдук. Бул да мен ойлойм бир четинен туура эле. Себеп дегенде көпчүлүк жарандар буга макул болуп атышат. Себеп дегенде кандай гана болбосун ошол терминдер өзүбүздүн тилибизге которулушу керек депчи. Бул терминдерди которууда да баягы адистер менен кеңешип бир топ аракерчиликтерди тарткан чыгарсыздар. Албетте, мунун талашып тартышуулар болот мындай учурда. Ооба, сөзсүз түрдө. Себеп дегенде биз менен жана айтпадымбы, юрист консультантыбыз бар, Мира Куменовна Булатова. Ал киши мурда судья болуп иштеген, азыр бизде ошо жардам берип жүрөт. Ошо киши өзү дагы ушул нерселердин баардыгын карап, ал эле эмес, андан башка дагы көптөгөн юристтер бар, судьялар бар мурдагы. Ошонун баардыгы ошол китепчелердин баардыгын карап чыгып, анан ошого макул болушту да. Себеп дегенде биз жөнөкөй эл үчүн иштеп атабыз да. Биз мисалы ошол юридикалык термин менен иштеген ошол эле адвокат же болбосо ошол эле судьяга үчүн дагы даярдап атабыз. Бирок көпчүлүк биздин негизги максатыбыз бул жөнөкөй карапайым калк. Ошол адамдар билсин, ошол кандай болуш керек. Себеп дегенде бул бери жана да айтпадым беле, азыр кайталай кетейин. Бул үлгү катары болуш керек. Элдер билиш керек. Сабатсыздык, укуктук сабатсыздуулукту жоюшубуз керек. Ошон үчүн ушундай жөнөкөй тил менен жеткирилип атат. Анан дагы бир нерсеси бар. Биз телевизиондук берүү даярдагандан кийин биз ошону элдин тили менен жеткиришибиз керек да. Азыр угарманыбыз байланышка чыгып калды. Саламатсыз болуп жатабыз сизде. Алло, саламатсыздар. Саламатсыз. Сиз түз байланыштасыз, сурооңузду берсеңиз болот же сунуш пикир айтасызбы? Неме студент кезде эки алло. Угуп жатабыз. Радиоңуздун үнүн кичирейтип алсаңыз сизге жакшы угулат эле өзүңүзгө. Жаңырып атат болуш керек. Неме? Менин балдарым студент кезде уулду болгондо, Сайыз убагында. Анан 20 күнүндө энеси алып келип бакканбыз да. Анан опекунствого алганбыз, мэрия аркылуу, через мэрия аркылуу документтештирип, опекунствого алып, анан тигилөккө ажырашып кеткен кийин. Эми ошону сатуу аркылуу бизге жаздырсак болобу өзүбүзгө? Марс мырза, бул жерде ата-эненин укугун кайра калыбына келтирүү мындай программаңыздардын суроосуна да жооп берип кетет болсо керек. Бул программа качан эфирге чыгат? Анан бул аксакал ошо өздөрүнүн
укуктарын кайтаруу алуу боюнча мен маселени түшүнгөнүмө көтөргөдү. караганда небересинин ата энеси ажырашып кетип, бул келиниби же кызы менен күйөө баласыбы анан ошону кайра калыбына келтирүүгө бел байлап жатышкан экен да. Албетте болот. Мен юрист эмесмин, бирок мындай билген билимиме жараша айта кетейин сизге. Албетте ата энелик укукту калыбына келтирсе болот экен, эгерде сиздин ошол көңүлүңүз болсо жана ошол балдар сиз жарака көңүл тартып, сиз менен катышкысы келип, ал балдар эми чоңоюп калса керек, ошол кезде студент болсо. Анан албетте бул юристтер аркылуу чечиле турган маселе. Бул жерде сөзсүз түрдө жактоочулардын көмөгү чоң болот сиз үчүн. Сиз биринчи кезекте ошо жактоочу таап алып, ошону менен кеңешип, ал адам менен анан бул нерсени ишке ашырсаңыз болот. Албетте болот. Укукту калыбына келтирүүгө болот экен, мен билем. Мына сиздердин 6-чы көрсөтүү ата энелик укукту калыбына келтирүү деп аталып атпайбы? Анан ушул көрсөтүүнү көрсө дагы кайсыл бир деңгээлде маалыматты алат болсо керек. Албетте даяр болгон көрсөтүүлөр качан эфирге чыгып баштайт? Кудай буюрса, мына биз келишимге кол коюшуп бүттүк. Сиздердин каналдан, КТРК каналынан келерки дүйшөмбү күнү 12 июндан баштап эфирге чыга баштайт. Ар жуманын дүйшөмбү күнү. Бул келе турган 12 июнда дүйшөмбү күнү 17:27 чыгат. Биринчи берүүбүз бул тартуулоо келишимин жараксыз деп табуу. Андан кийин ар жума сайын чыгып турат, сөзсүз түрдө буюрса. Бул боюнча КТРК каналынан дагы анонстор кетирилет. Ошол анонстордо убактысы жазылат, саат канчада, кайсы күнү. Бирок биз келишим боюнча такташтык, ар дүйшөмбү күн сайын чыгып турусун. Себеп дегенде дүйшөмбү күнү бизге ылайык болуп атат да. Бул көрсөтүү баягы карапайым калктын укуктук сабаттуулугун көтөрүүгө артыкчылык берерин айтпадыңызбы? Ошентсе дагы баягы сотторго өзүнүн таасири кандай болот? Сиз жогоруда баягы күзгү катары чагыла тургандыгын айттыңыз. Анан көрсөтүүлөр эфирге чыккандан кийин ошо тармактын адистери кандай пикирде айтышты? Адистер, мисалы ошол эле судьялар айтып атышат, бул Кыргызстанда чоң жаңылык болуп атат деп айтып атышат биринчи кезеги. Себеп дегенде ушул соттук процесс чагылдырган Кыргызстанда мындай берүү болгон эмес деп. Анан экинчиси болсо, бул келе жаткан жаңы жаш судьялар үчүн чоң, жанагы сиз айткандай, окуу куралы катары пайдаланса болот экен, үлгү катары, тажрыйба түрүндө пайдаланса болот экен да. Анан судьяларга биз дагы ошо суранып атабыз, ошолор көбүрөөк ушул нерсеге маани берсе депчи. Бул жерде себеп дегенде бул берүүнү даярдоодогу өнөктөштөр бул биринчи кезекте КТРК жана биз USAID-тин Айдылоонун Кыргыз Республикасында сот системасын бекемдөө программасын алкагында даярдалып атат. Андан сырткары бул жерде чоң эң биринчи көмөктөш, өнөктөш бул жогорку сот. Алар дагы бул ишке кызыктар. Анан мен ойлойм, жогорку сот өзү кызыктар болгондон кийин, демек судьялар дагы бул жерде өздөрүнүн кандайдыр бир үлгү катары ошол нерсени алып, кандайдыр кайсыл бир жерлерин өздөрүнө сабак катары алып атса керек депчи. Мисалы, аймактардан дагы юристтер, эми биз тааныш билиш болгондон кийин нарындан дагы мага байланышкан, ушул берүүнү кандай пайдалансак болот деп жаш юристтер, алар ошо жаңыдан жактоочулук кесипти аркалап келатышыптыр. Анан бирөө айтты, ошол берүүнү көбүрөөк ошо сот тармагындагыларга көрсөтсөңөр жакшы болот эле депчи. Анан эми албетте биз каалап атабыз ошол нерсени. Анан жогорку сот бул нерсени өзүнүн колуна алып, анан балким ошол жагынан сотторго жеткирсе туура болот го деп ойлойм да. Анан мен ойлойм, бирок кандайдыр бир таасири болот албетте. Бардык иш нерсе сразу эле боло койбойт да, ошол замат эле болбойт да. Мисалы, бүгүн жасасаң эле ошол кандайдыр бир жыйынтык бериш керек эмес да. Кичине бир аз күтө туруш керек да, сабырдуулук керек. Анын үстүнө азыр дагы ороз айы. Анан сабырдуулук менен чыдай турсак, бара-бара жыйынтыгы болот деп атасыз. Мына жогоруда угарманыбыз дагы суроо узатып кетти. Ошол жердеги ойногон баягы маданият кызматкерлери же болбосо артисттер мындай өз деңгээлине жеткире ойноп бердиби? Бул жолу дагы жаңы көрсөтүүнү тартууда ошол эле артисттер катышабы же башкалар тандалып алындыбы? Баягы биринчи көргөндө чын эле болгон окуя, баягы башынан өткөргөндөр ойноп атат деп кабылдагандар да болдубу? Болду, албетте. Себеп дегенде мындай болду да, биз буга чейинки ошо биринчи 6 берүүдө ошо артисттерди чакырганбыз, ошолордун жардамы менен, көмөгү менен ишке ашырдык. Анан бир учур болду, кийин жолугуп калсак айтып атышпайбы ошол артисттер.
бизди чын эле кабыл алып алышыптыр дагы, көчөдөн көргөндөн сен качан ушинтип ажырашып жүрдүң эле, же болбосо жол кырсыгы болгон, сен качантан бери машинеңди суп алып канчадан бери соттошуп жүрөсүң депчи, ушундай нерселер болду да. Анан эми бул жолку да болсо биз артисттерди аралаштырсак абдан эле кызыгуу менен ойношту. Анан биздин талабыбыз күчтүү болду бул жолку да. Биз жеткири ошол көрүүчү мейли ошол кишини таанып турса дагы ошол нерсе кишинин жүрөгүнөн сезимин ойготкудай болсун деп ойноп бергиле деп талапты катуу коюп, анан биз жөн эле артисттерди чакыра коюп эле колуна кагаз карматып момчанчы күнү кел студиядан тартабыз деген жокпуз. Биз күнүгө жумасына 2-3 жолудан алардын тили менен айтканда читка деп коет, атайын машыгууларды өткөрүп турдуңуздар. Угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Алло. Саламатсыздар. Бул Бишкек шаарынан чалып жаттым эле. Мен кыска берейин мындай суроону. Маселе мындай да. Бир жаран манабы биринчи немеде манабы жогорку соттон, биринчи райондук соттон, анан областной соттон, анан райондук соттон жеңип чыкты. Маселемде бир жаран маселем. Ал жанагы соттошуп аткан жактар операционный берди. Ал экинчи жанда утулду. Анан экинчи беришти. Биринчиси райондуктан жеңди, областнойдон жеңди. Ал үчүнчүсү келгенде кайтара жогорку соттун эмесинен жеңилип калды. Бул кандай болот? Ал адам ошол эгер даже өмүрүн деле кыйып коет, ден соолугун деле жоготуп коет. Мындай бир сөз менен айтканда мындай соттордун мен мындай анык бере алам мен. Эми ал мындай эме акырат келтирбейин мен. Болгон. Мен неметкен, мен мына сот исполнительнийлер менин колума түшкөн. Мына райондук, жогорку соттук эмес. Ал мына өзүмдөн эле башыман өткөн. Анан башка жаранды да ошондой бир мындай шанс болсо, ал шансты ал жака неметпей, ал башка жака күнөөлүү жака неме кылып коюп атат. Ал себеп дегенде ден соолугун жоготуп, ооруп деле мына каза болуп калышы мүмкүн ал. Ушундай силер мен кыска бир сөз менен айтканда соттор ушундай чын иштейт деген бир немени мындай жыйынтыкты коюп кете аласыңарбы? Рахмат. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Мен дагы бир жолу сиздерге кайрылгым келет. Бул организацияны, бул менеджерликтерди консультативный турбайбы? Буларды ким каржылайт? Государствобу же бир жекече бир адамбы? Байлардан. Рахмат. Жакшы суроо болду. Эми каржылоо жагы бул албетте бул долбоор болуп аткандан кийин жана да башында айтпадымбы, эл аралык уюмдардын каржылоосу менен болуп атат. Эгерде сизге тагыраак жооп бере турган болсом, бул USAID-дин Айдылоонун Кыргыз Республикасында сот системасын бекемдөө программасынын алкагында жүрүп жатат. Ошол эл аралык уюмдардын колдоосунун негизинде болуп жатат. Бул башталгычы гана. Биздин максатыбыз негизгиси бул ушул бара-бара ал уюмдагы, эл аралык уюмдагы адистердин дагы ниети, бул тилеги бара-бара ушуну биздин Кыргыз мамлекети өзү каржылап алып кетсе деген тилек болуп атат да. Себептигине биз ошону баштап бердик. Эми мындан ары ошону Кыргыз мамлекети, Кыргыз өкмөтү өзү кандайдыр бир колго алып, ушул берүүнү мындан ары да улантып кетсе деген тилек болуп атат да. Анан бул бара-бара чечиле турган маселе болуп атат. Себеп дегенде жана да жогоруда кеп кылып кеттик, акча, каржы маселеси абдан олуттуу болуп атат. Анан азыр ушунун үстүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз биз дагы башка уюмдар менен. Анан балким эгерде алар колдоп калса, алардын колдоосу менен, анан бирок менин да тилегим ошол, биздин мамлекет, жогорку сот өзү колго алып ушул нерсени мындан ары алып кетип, бул мамлекеттик орусча айтканда заказ болуп калса абдан жакшы болмок да. Себеп дегенде ошондо дагы азыр буга чейин нааразы болуп өткөн биздин угармандын дагы кандайдыр бир деңгээлде ошол көңүлү толот беле дегенимде, эгерде мамлекет өзү каржыласа, ошол жака ошол сот тармагындагы адистерди көбүрөөк аралаштырса, ушул нерсени колго алып кетсе, анда кандайдыр бир деңгээлди ошо жалпы жарандар менен ошол жогорку соттун кызматкерлери жана жөнөкөй жарандын өкүлдөрү биригип иш алып барса, ушул биздин сот реформасын жүргүзүүгө чоң бир өбөлгө болот эле деп ойлойм да. Себеп дегенде, мисалы ошол эле жана жогоруда айтып өткөндөр, бир угарман айтып өтпөдү, Россиянын передачалары депчи. Ошол эле Россияда, ошол эле Казакстанда ушундай берүүлөрдү мамлекет өзүнүн колуна алган. Ошону өзүнүн колуна алып, өздөрү каржылап, өздөрү чыгарып атышат да мамлекет тармагындагылар. Анан мен ойлойм, биз дагы ошого бара-бара барышыбыз керек. Марс мырза, ушул көрсөтүүнү тартууда сиздер баягы доогерлер, жоопкерлер, баягы артисттер ойноп атат да. Анан судьялар, жактоочулар, булар кимдер? Алар дагы артисттерби же баягы ушул тармактын өкүлдөрү, адистерби?
Жок, алар артисттер эмес. Бул ошол судья болуп, судьянын ролун аткарган. Бул чыныгы судья. Бирок азыр судьялык кызмат ээлебейт. Мурда судья болгон. Себеп дегенде талаптардын негизинде мамлекеттик кызматта судья кызматын ээлеп турган адам мындай долбоорго катышканга укук жок экен. Ошон үчүн биз мурда судья болуп иштеген судьяларды тандап, аларды дагы биз тандоонун негизинде, конкурстун негизинде тандап алдык. Себеп дегенде биринчиден эфирге чыгып аткандан, экранга чыгып аткандан келбетине көңүл бурдук. Ошол жерде оор басырыктуусуна, салмактуусуна, эл кандай кабыл алат, ошо кишини судья катары кабыл алабы деп ошол жактарына басым жасадык да. Ал эми кийинки жактоочулар болсо, албетте анын баардыгы чыныгы жактоочулар. Бүгүнкү күндө ошо жактоочулук ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан жактоочулар болуп эсептелинет. Адистерди табуу кыйынга турдубу? Албетте. Аларды көндүрүү, анткени баары эле ушул долбоорго катыша бергиси келбесе керек же тескеринче болду. Чынын айтыш керек, эми бул жерде калп айткан болбойт. Себеп дегенде биринчи биздин алты берүү чыгып бүткөндөн кийин катышууну каалагандар абдан эле көп болду. Бирок биздин да өзүбүздүн талаптарыбыз бар да, ошонун негизинде биз карап биринчи эле талабыбыз бул кыргыз тилинде ошол талаш тартышты кыргыз тилинде жүргүзгөнгө кудурети жеткен адис болуш керек деп биз ошону талап кылдык да. Себеп дегенде мени угармандар кечирип койсун же болбосо ошол эле жактоочулар деле кечирип койсун, көпчүлүгү жана биздин угарман айтып өткөндөй юридикалык терминди орус тилинде айтып жүргөн жактоочулар көп экен да. А биздин талап ал орус тилинде эмес, кыргыз тилинде болуш керек деген талап болчу да. Ошон үчүн биз кыргыз тилдүүлөргө эркин сүйлөп, ошол жерде мейли жактоочу болобу, жоопкер болобу же доогер болобу, ошонун укугун кыргыз тилинде эркин жактай ала турган жактоочуларды талап кылдык да. Анан көпчүлүк эле каалап келишти. Мен дагы катышкым келет деп. Бирок тил жагына келгенде бир аз аксап калгандарын биз сезип, эми ал кишилер бизди кечирип коюптур. Тилекке каршы кое бере алган жокпуз. Анан биз ошо талапты катуу коюп, ушул жактоочулар менен иштеп аттык да. Себеп дегенде бул жолкуда дагы биз мурдагы жактоочуларды тартууга туура келди. Себеп дегенде бул телепрограмманы өндүрүү дагы бул оңой эмес. Ал жака да көнүш керек. Чет жактан келген адистер камера алдында өзүн эркин алып жүрүүсү керек, сүрдөбөшү керек. Ошол жактарын эске алып туруп биз айрымдарын мурдакы сезондогу катышкан жактоочуларды аралаштырууга туура келди. Себеп дегенде бизде убакыт тар болгон. Ошон үчүн тезирээк бүтүрүш үчүн биз ошол жактоочулар менен эле кайрадан кезигип, аларга сүйлөшүп, аларга башкача талаптарды коюп, анан ошолор менен иштешүүгө туура келди. Марс мырза, мына сиз баш аягы 12 көрсөтүү тарттыңыз. Эми сиздин продюсерлигиңиздин алдында эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, сиз дагы кайсы темаларды чагылдырар элеңиз? Эми азыр чындыгын айтканда тема көп экен. Биздин турмуштагы болуп аткан талаш тартыштын баардыгы тең эле ошол юридикалык тил менен, юридикалык жол менен чечилиши керек экен да. Көп анын баардыгы тең. Эми анын баарын айтып отурсак чындыгында көп убакыт талап кылынат. Анан биз даярбыз, кандай гана тема болбосун, кандай гана талаш болбосун. Мисалы эле мен үчүн азыр жаңылык болду. Азыр эле бир радио угарманыбыз айтып өтпөдүбү, мен тиги көптөн бери соттошуп келатам, анан бир адамдын ден соолугуна залакасы тийип калышы мүмкүн депчи. Бул үчүн мен бул кишинин билдирүүсү мен үчүн жаңы ой болду. Мен ушул нерсени баргандан кийин Кудай буюрса дагы улантылып калса, ушундай нерсени ойлонуп, адистер менен сүйлөшүп туруп, ушундай апелляциялык арыз менен кайрылып келаткан бир нече жолку инстанцияны өткөн соттук процессти чагылдырууга ойлонуп калдым да. Себеп дегенде ушул маселе көп экен, буга чейин да айтып келишкен, мындай нерселер көп деп. Анан ушул нерсени мен аз ойлонуп калдым да, ушундай нерселерди көбүрөөк чагылдырсак. Бирок илет жеринде аябай талаш тартыш көп. Жер маселеси боюнча талаш тартыш көп. Мына биз ушул берүүнү тартып атканда биздин тааныштар дагы чалышат. Мисалы ошол эле мейли талашта болобу, Жанарында болобу, Көлдө болобу, жер талаш. Мурда Совет доорунда андай талаш жок болчу да. Эгемендүүлүккө чыгып жер менчикке берилгени, ошол жерлерди бөлүштүрүү мурдакы эми баягы госрегистр мамлекеттик каттоо болгонго чейин бул жерден бул жерге чейин сеники деген өңүттө берилип келипти да. Эми ошонун баарын документтештирип келгенде бирөөнүн короосуна бирөө кирип кеткен, же болбосо бирөө узартып алган, бурч жерде эле тилкесин, муну көбүрөөк кылып алайын деп. Мына ошондой талаш тартыштар көп экен да. Жайыт маселеси бар. Жайыт маселеси бар, сууларды алуу. Суу, айыл чарба багытында дагы маселелер көп. Ошон үчүн ушул бул маселелер түгөнбөйт, биз чектелип калбайбыз. Болгону бизге колдоо керек, анан көмөк керек да. Анан каржы маселеси керек. Темалар Кудайга шүгүр азыр абдан эле көп. Андыктан
Анан дагы бир маселе болуп атат. Биздин жетекчилик тараптан сунуш түшүп атат. Болочокто буюрса деп атабыз да, биз дагы иштеп чыгышыбыз керек, ага убакыт керек. Ошо кылмыш иштерин чагылдырууга. Себеп дегенде ага дагы убакыт келип жетти окшойт деп биздин жетекчилер айтып атат. Себеп дегенде ошо кылмыш маселесин дагы кандай соттук процесс болот, кандай тартиптер бар, ошолорду эске алып, ошону дагы бир байкап көрбөйлүкпү деген сунуш түшкөн да. Ушу көрсөтүү тартууга шыктандырган нерсе баягы сиздер 7 дубанды кыдырып келдик деп этиңиздер, анан ошо эл менен сүйлөшүүдөн кийинки алардын пикири, алган баягы сабагы да. Анан сиз жалпылаштырып жогоруда айтып бердиңиз, мына Таластын кара буурасынан 26 адам, дагы бир нече жерлерден ушу телекөрсөтүү улантылса деген ниеттерин билдирди деп, жанан таасирленген учурларын айтып берсеңиз, мисалы үчүн өздөрүнө кандай бир нерсени сиңире алышыптыр, ушу укуктук сабаттуулугун көтөрүүдө кайсы программа көбүрөөк таасир бергендигин сезе алдыңыз? Мурунку берүүбүздөгү көбүрөөк таасир болгону бул үй бүлөнүн ажырашуусу жана баланын жашаган жерин аныктоо боюнча көп суроолор келип түшүштү да. Анан ошонун негизинде биз кандай юридикалык кеңештерди алсак болот, биздин башыбызда да ушундай нерселер бар. Ошо кимге барып кандай кеңешти алсак болот, ушул берүүдөн кийин биз ойлонуп калдык деген нерселер көп болот. Себеп дегенде анан дагы бир темасы бар, бул никесиз балалуу болушу, анан баланын аталыгын аныктоо боюнча дагы ушул тема абдан эл арасында чоң талкуулоону жаратты. Себеп дегенде биздин жашоодо азыр көп болуп атпайбы? Никеси жок эле жаштар баш кошуп, анан балалуу болгондон кийин анан баардыгы башталат да. Сеники меники дегенчи, эми кечирип койсун мени угармандар. Бирок бул чыныгы турмушта болуп аткан нерселер да. Анан ошону юридикалык документтерине алууга келгенде анан чоң маселе жаралып кетет да. Мисалы, никеси жок болгондон албетте балага дагы документ берилбейт. Анан ошол жерден талаш тартыш чыгып калса, ошону териштирүү жагы да абдан орчундуу болду. Ушул эки теманын үстүндө мурунку берүүбүздүн ушу эки теманын үстүндө абдан чоң олуттуу талкуулар болуп, интернетте дагы аябай талкуулар болду да. Албетте башында болду, моюнга алыш керек, көпчүлүгү бул берүүлөрдү мындай башкача кабыл алышты да. Орустарды туурадыңар, анан башкаларды туурадыңар, анан ушундай болду, анан жөн эле койсоңор болмок. Кереги бар беле жок беле. Кереги бар беле жок беле дегендейчи. Анан бирок убакыт таразалайт да, убакыт өзүнүн ордуна коет. Ал кезде чыккан элдин эмоциясы болчу. Бирок кийин бара-бара көптөгөн угармандар ошол нерсени мойнуна алып, ошол нерсенин үстүндө чоң талкуун жүргүзүштү да. Жакшы, эми биздин мындай расмий эмес маалыматтарга караганда 1 миллионго жакын калкыбыз мындай сыртта миграция менен жүрөт. Анан ушу мигранттардын арасында дагы бул ачык айкынды көргөндөр бар бекен? Бул суроого азыр угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Суроону кабыл алгандан кийин жоопту узатасызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Саламатсыз. Мен сизге кечирээк кошулуп калдым. Мен бул алып баруучунун жанында отурган конокко айтат элем, мүмкүн болсо телефон номериңизди берип, адресиңизди айтып койсоңуз. Мен деген 2012 жылдын декабрында өмүрүмө коркунуч келтирип, ыплас иштерге аралашкан бийликтегилер менин китепканамды алыш үчүн сундукту да ыплас ишке барганда, анан кийин мен жетекчилеримди колго алып туруп кызматтан четтетишкен. Жакшы, эми телефонуңуздан да студиядан чыккары калтырып коюңуз. Биздин режиссерубузга дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Тилекке каршы убактыбыз соңуна жетип калды. Сурооңузду кыскараак бересизби? Угуп жатабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламат. Мен Гүлмира, Бишкек шаарынан. Мен бул долбоор башталганда ушу жетекчилер менен сүйлөшүп, кичине байланышкан жайым бар эле. Анан кийин ушу силердин передачаларды көрүп, мындай менин оюмча жеңилирээк болуп калганда, жанагы оңой эле жарандык иштерди алгансыңар да, могу сиздерге жарандар кайрылып атпайбы? Ошолордун именно соттошуп жүргөн жанагы даяр сценарийин алсаңар болмок да. Себебен көптөрү мындай анча канааттандырбай калганда, мен кылмыш иштерин алып барып жүргөн адам катары, мисалы сиздерге бир жакшы материалдарды берет элем. Рахмат, сизге убактыбыз да чектелип калды, эми жоопту калы. Эми жооп мындай, мисалы акыркысынан баштасак, кийинки эжекеден баштасак, бул темалар албетте юристтер үчүн оңой эле болушу мүмкүн, сот процессинде жүргөндөр үчүн. Эми бул биз жана да башында белгилеп кетпедимби, бул жөнөкөй карапайым элдер ошону алдын алса деген максат менен чыгарылган нерсе да. Анан албетте биз жана да айтып өтпөдүмбү, биз мындан ары дагы ушул маселелердин үстүндө иштөөнүн
аракетин кылып атабыз. Биз мындан дагы жакшыраак кылганга аракет кылып атабыз, бирок ал үчүн убакыт талап кылынат экен. Анан мен ойлойм, Гүлмира эжени алдыда дагы 6 көрсөтүүнү толук көрүп коюуга чакырат алдыда да убакыт бар. Мындан кийинки биз азыр даярдаган 6 берүүнү да көрүп көрүңүз. Анан балким андан кийин сиз биз менен байланышып көрөттүрсүз, анан чогуу иштешеттирбиз, эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса. Анда Меса апа студияга өзүнүн телефонун калтырып койду болуш керек. Балким эми сиз жөн гана жарандык кеңешиңизди бере чыгарсыз. Ооба, мен дагы бир нерсени баса белгилей кетейин. Буга чейин көптөгөн радио көрөрмандар чыгышты. Рахмат чыккандарына. Бирок мен юрист эмесмин, андыктан мен юридикалык кеңеш бере албайм. Кечирип коесуздар. Анан эми сиздердин телефонуңуздарды студияга таштап койсоңуздар, мен колуман келишинче балким юридикалык кеңеш бере турган адистер менен жолуктура алам. Рахмат сизге. Урматтуу радио көрөрмандар, эсиңиздерге сала кетсек, коомдук 1-каналдын эфиринен чыгып келген ачык айкын укуктук телекөрсөтүүсүнүн 2-долбоору башталуу алдында турат. Бүгүн биз буга чейинки көрсөтүүлөр максатына жеттиби, коомго соц системасына кандай таасир этти, экинчи айлампада тандалып алынган темалардын актуалдуулугу канчалык деген теманын айланасында сөз кылдык. Студияда ачык айкын укуктук долбоорунун продюсери жана укукту өнүктүрүү эл аралык уюмунун медиа менеджери Марс Төлегенов болду. Алып барган Назира Молдокулова. Бул 1 радио, биз менен бирге калыңыздар.